Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Москвада пландалган экинчи теракт алдын алынды. Аны Туркия эскертти. Туркиянын атайын кызматы орус кесиптештерине Москвадагы Крокус Сити Холл имаратында болгон кол салуудан кийин даярдалып жаткан экинчи теракт тууралуу эскертти. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалымдалгандай, террорчулар эл көп чогулган соода борбордо кол салууну көздөшкөн, бирок Туркиянын келигүүсүнүн аркасында теракт алдын алынган. Кол салууга Ислам мамлекети террордук уюму менен байланышы бар. Вилаят Хорасан тобунун согушкерлери даярданган. Туркиянын атайын кызматтары январь айында Стамбулдагы католик чиркөөсүнө кол салууга катышкан террордук уюмга тийиштүү жергиликтүү биримдигинин ишмердүүлүгүн көптөн бери көзөмөлдөп келген. Укук коргоо органдары тергөөнүн алкагында бир нече адамды суракка алып, андан соң орус тарапы менен байланыш түзүшкөн деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Москванын четиндеги Крокус Сити Холл борборундагы теракт 22 мартта кечинде болгон. Натыйжада 140тан ашык адам каза болуп, 500дөн ашыгы жарадар болгон. Тергөө иштеринин алкагында 14 адам кармалып, анын 13-ü камакка алынган. Маалымат үчүн, Кыргызстанда 2015 жылдын 13 февралдан баштап Ислам мамлекети террордук уюмунун ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Булак Суперкежи. Тажикстандын парламентинин жогорку палатасы хиджабка тыюу салган мыйзамды колдоду. 19-июнда Тажикстандын парламентинин жогорку палатасы салттарды жана ырым-жырымдарды тартипке келтирүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду кабыл алды. Мыйзамдын жаңы редакциясында улуттук маданиятка төп келбеген кийим кийүүгө, жарнамалоого жана сатууга тыюу салынып, эрежени бузгандарга 65 000 сом энеге 6.000 акш доллары чейин айып пул салынары жазылган. Азоди аталган мыйзам коомчулукта резонанс жаратып, калк арасында наразычылык пикирлер болгонун жазды. Шаршемби күнү парламентте Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары: метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Басма сөз кызматы журналисттерге бардык мыйзамдар белгиленген тартипте кабыл алынды деп билдирди. 8 майда коңшу өлкөнүн парламентинин төмөнкү палатасында салттарды жана ырым-жырымдарды жөнгө салуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу талкуу болуп, мыйзамдагы өзгөртүүлөргө байланыштуу маалымат парламенттик гезитте жарыяланган. Салтка туура келбеген кийимге тыюу салган мыйзамга өзгөртүүлөр быйыл март айында Тажикстандын президенти менен дин кызматкерлеринин жолугушуусунан кийин сунушталган. Эмомоли Рахмон хиджаб деп аталган кийим биздин маданиятка туура келбейт деп айткан. Аталган мыйзамдагы өзгөрүүлөр тажик президенти кол койгондон кийин күчүнө кирет. Буга чейин хиджаб жана диний кийимдерге байланышкан маселелер Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да талкууланып келген. Былтыр күзүндө Кыргызстанда паранжы жамынып жүрүүгө жана узун сакал коюуга тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоору парламентте даярдалып, коомдук талкууга чыгарылган. Өзбекстан парламентинин төмөнкү палатасы 2023 жылдын 5 сентябрында коомдук жайларда бети башын чүмкөп жүргөндөрдү административдик жазага тартууну караган мыйзам долбоорун жактырган. Булак Азаттык. Меккеде аптаптын айынан 500дөн ашуун зыяратчы каза тапты. Франс пресс агенттиги кабарлагандай, Сауд Аравиясындагы ажылык маалында катуу аптаптан кеминде 550 зыяратчы каза болду. Агенттик көз жумгандардын кеминде 323-ü Египеттин жарандары экенин жазды. Маалыматка караганда алардын дээрлик баары ысыктан улам каза тапкан. Сауд Аравиясынын метеорологиялык борбору дүйшөмбү күнү Меккеде абанын табы 51 градуска жеткенин кабарлады. Франс пресс агенттиги 19-июнда зыяратчылар арасында ысыктан каза болгондордун жалпы саны 577 адамга жеткенин кабарлады.
Сауд Аравиясынын өкмөтү өткөн аптада 2000 зыяратчы ысыктан улам дарыгерлерге кайрылганын билдирген. Эр-Рияд ажылыкка баргандардын арасында каза болгондор же ысыктан жабыркагандар тууралуу маалымат берелик. 14-июндан ажылык ибадаты башталды. Эл аралык медиа быйыл 2 миллиондон ашуун киши зыяратка барарын жазган. Сауд Аравиясы быйыл ажылык сапар үчүн Кыргызстанга 6060 квота бөлгөн. Ажылык баруунун акысы 3750 АКШ доллары деп бекитилген. Ажылык ислам динидеги негизги 5 парздын бири. Бул учурда дүйнөнүн булуң бурчунан мусулмандар Сауд Аравиясынын Мекке жана Медина шаарларына зыяратка барышат. Булак азаттык. Кыргызстандын жарандарынын ID карт паспортун бекер алмаштыруу боюнча акция жүрөт. Бул маалыматты президент Садыр Жапаров 19-июнда билдирди. Учкун басмаканасында даярдалган ID карт жана жалпы жарандык паспорттардын жаңы үлгүсү 31 майдан тарта берилип баштайт. Урматтуу кыргызстандыктар, барыңыздарга белгилүү болгондой, паспорт, ID карт жана башка документтердин баары өзүбүздөн чыга баштады. Буга чейин чет өлкөлүк жарандарга Кыргызстандын паспорттары сатылат экен деген эмиш кептер айтылып келген. Тилекке каршы, мындай кептердин чындык экени аныкталган учурлар да болгон. Балким бүгүнкү күндө да көптөгөн чет өлкөлүктөрдүн колунда Кыргызстандын паспорту менен ID карталары бардыр. Алардын мөөнөтү бүткөнчө алды 10 жыл арты 5 жыл керектелиши мүмкүн. Албетте мөөнөтү бүткөндөн кийин алардын баары жараксыз болуп калат. Эми мындан ары Кыргызстандын жасалма паспорту, жасалма ID карта деген түшүнүк болбойт. Себеби паспорттор өзүбүздөн чыга баштады. Буюрса жасалма кылып чыгарууга мүмкүн эмес. Жашыруун корголоочу элементтери көп. Андан сырткары мурдагыдай оңго солго туш келди кишилерге сатылбайт. Ушуга байланыштуу ID карттарды бекер алмаштыруу боюнча акция жүргүзөбүз. Акция 1-июлдан баштап 31 августка чейин жүрөт. Учкун мамлекеттик ишканасы менен санариптик өнүктүрүү министрлиги 1-июлга даяр болгула, андан кийин адаттагыдай эле өздүк баасына тагыраагы 600 сомдон алмашылат. Ошондуктан ID картаңарды бекер алмаштырганга шашылгыла. Ал эми жалпы жарандык паспорттарды бекер алмаштырганга азырынча каржылык күчүбүз жете элек. Күчүбүз жеткен күнү жалпы жарандык паспортто дагы бекер алмаштыруу боюнча акция өткөрөбүз. Ушул жол менен гана өзүбүздөн чыгып жаткан паспорттарга кыска мөөнөттө толук өтүп кетишибиз керек, деди Садыр Жапаров. Булак баракелди. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров саат 22:00 кийин кер жугуш машинаны колдонууга тыюу салууну сунуштады. Мындай пикирин эл өкүлү бүгүн 19-июндагы парламенттин жыйынында айтты. Белгилей кетсек, жыйында тынчтык жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жаткан. Швейцарияга барганда таң калыштуу нерсе көргөм. Ал жерде саат 22:00 кийин кер жуугуч машинаны колдонгонго болбойт экен. Анткени элдин тынчын алат. Өзгөчө машина керди сыгып жатканда катуу үн чыгарып, кошуналарды уктатпайт. Мүмкүн мыйзам ошону дагы кошуп коюу керек, деди депутат. Ошондой эле ал Шанхайдагы ири райондордун бирин мисал катары айтып, ал жакта саат 22:00 баштап тынчтык сакталарын, таңгамал саат 5:00 тарта тиричилик кайнап баштаарын айтты. Мындан тышкары Абакиров шаарларда саат 22:00 тарта тынч болушу керектигин, ал эми Ысык көлдө саат 23:00 же 12:00 тарта тынч болушу зарыл экенин кошумчалады. Шаарлар үчүн 22:00, Ысык көлдө туристтик мезгилде 23:00, 12:00 деп белгиси туура болот деп ойлойм, деген. Маалымат үчүн аталган мыйзам долбоорунун демилгечилери Жогорку кеңештин депутаттары Сейит Атамбаев жана Дастан Бекешев. Бекешев жай мезгилинде жарандар оюн-зоок жайларынан көбүнчө көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабатында же көп кабаттуу үйлөрдүн жанында жайгашкан кафе, бар жана ресторандардан чыккан ызы чууларга көбүрөөк даттанышаарын белгиледи. Булак Суперкежи. Пхеньянга барган Путин Ким Чен Ынга дагы бир ауру суунасын белек кылды. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түндүк Кореянын төрагасы Ким Чен Ын бири-бирине белек беришти. Бул тууралуу Орусия президентинин жардамчысы Юрий Ушаков ТАСС агенттигине билдирди. Путин Түндүк Кореянын лидерине аурус үлгүсүндөгү жаңы автоунаа, канжар жана чай наборун белекке берген. Өз кезегинде Ушаков Түндүк Корея тараптагы Путинге белек бергенин айткан. Бирок Ушаков кореялыктар Путинге эмне белек бергенин так айткан эмес. Ушул жылдын февраль айында Путин Ким Чен Ынга Орусияда жасалган аурус автоунаасын белек кылганы кабарланган. Унаны Кореянын эмгекчилер партиясынын борбордук комитетинин секретары Пак Чон Чхон жана Ким Чен Ын
Андын эжеси Ким Йо Чен кабыл алган. Булак суперкежи. Ош шаарында 2 деңгээлдүү жол өтмөгүнүн курулуш иштери башталды. Бүгүн 19 июнда Ош шаарынын мэринин орун басары Замир Юсупов шаардагы Моноев, Шакиров, Алимжанов көчөлөрүнүн кесилишиндеги 2 деңгээлдүү жол өтмөгүнүн курулушу боюнча муниципалдык мекеме ишканалардын жетекчилери менен техникалык көчмө кеңешме жыйынын өттү. Бул туурасында медиадан билдирди. Маалымдалгандай, тиешелүү кызматтарга өздөрүнө тиешелүү болгон жумуштарды ыкчам бүткөрүп берүү, 2 нөөмөт менен жумушту уюштуруу, мыйзамсыз курулуштарды иретке келтирүү боюнча тапшырмалар берилди. Буга чейин шаардык архитектура тарабынан жолго чыгып кеткен же курулушка тоскоолдук жараткан соода түйүндөрүн иретке келтирүү, алып салуу боюнча ээлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүлгөн. Мэрия белгилегендей, долбоордун биринчи этабын ишке ашыруунун алкагында Моноев көчөсүндө унаа тыгынын пайда болушунун алдын алуу максатында жол толук жабылбайт. Жалпы жумуш 600 метр аралыкта жүрөт. Жол азыркыдан бир топко кеңейтилип, тротуар жана ирригациялык тармактар кошо курулат. Убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн шаар тургундарын жана конокторун түшүнүү менен кабыл алууга чакырабыз деп айтылат билдирүүдө.